Бүгін таңертелеп Кызылкыя шаарына караштуу Караван айылынын тургундары ажылык сапардан кайтып келген 6 зыяратчыларды шаардын кире беришинен тосуп алышты. Ажылык сапарын өтөп келген зыяратчыларды тосуп алуу жөрөлгөсү буга чейин ашыкча чыгымдар коштогон чоң тойлор менен өткөрүлүп келген болсо, ал эми бул ирет өлкө башчысынын жарлыгына негиз ысырапкерчиликсиз өткөрүлүп жана ийри мүйүздүү мал жандыгын союуга тыюу салынды. Бул жарлыкты колдоп аны ишке ашыргандардын бири Рыскуловдордун үй бүлөсү. Ажы тойду үнөмдөп өткөрүшүп, артып калган каражатты кайрымдуулукка жумшоону пландашкан. Түшүндүрүп айтты, согум сойгогула болду деп. Анан биз дагы ошону колдоп, бүгүн согум сойгон жок, бир кой союп дагы мыймандарды күзөтүп атабыз. Өзүбүз көчөнү чакырдык, өзүбүз мечит чакырдык болду. Башкачылар келип өздөрү көрүшүп кете бере турган болду. Ана ажы той бизде өтө чоң болот да, катынандар берилет да, бул жерде сүйлөшүп, төлкө катыны окулган үйгө катынан бериш, калганга бериш жок дедик. Ажылыктан кайтып келген Пазылжан Кайымов сапардын баасы кымбаттаганын белгилеп, Меккеге жөнөп жаткан учурда да ашыкча салтанат менен узатышат болчу. Эми болсо ал дагы кыскарды дейт. Жарлыкты эң зарыл делген учурда кабыл алынгандыгын кошумчалады. Анткени ажылыкка баруунун өзү эле чоң каражатты талап кылса, ал эми той өткөрүп, конокторду тосуу андан да 2-3 эсе көп каражатка өткөрүлгөндүктөн, эми болсо үй бүлөсү менен чектелүү гана адамдын катышуусунда өткөрүп жаткандыктарын айтты. Элибиз дагы түшүнүп калыптыр, мудагыдай эмес. Муда кетип бараткандай ham баягыдай эмне кылат элек, катын кылып жөнөтөбүз, азыр ондай жок. Жөнөп кеттик. Ондай кылганыбыз жарасы жок. Мына келгенден кийин дагы мана көрүп турасыздар. Мына битте үйгө эмне кылдык, мыйма кылдык, болду. Малаж келди. Бул карван боюнча келип жатат да азыр. Жолдо көрүштүк, бардыгы менен. Жерде көрүшүп, бардык көрүшүп кетти, ушу бардыгы. Шо, жакшы болуп атат. Караван айылынын Борбордук мечитинин баш имамы да ажылык сапардан кайтып келген соң эч кандай жөрөлгө өткөргөн эмес, сарпталуучу каражатты кайрымдуулук иштерине жумшаган. Жергиликтүү бийлик ажылыкка баргандардын жакын туугандары менен сүйлөшүп, жарлыктын негизинде ашыкча чыгымдарга жол бербөө тууралуу түшүндүрүү иштерин алып барылгандыгын маалымдады. Жобону иштеп чыгууда биз жобонун долбоорун түзүп, жобонун долбооруну Кызылкая шаарындагы жарандарга, коомчулукка талкууга койгонбуз. Кызылкая шаарынын аймагында жашаган улуттардын өкүлдөрүнүн өздөрүнүн каада салттарын, үрп-адаттарын эске алуу менен шаардын аймагындагы жашап иштеп жаткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин, жөнөкөй жарандардын бардыгынын тең укуктуу болушуна, бардыгына бирдей шарт түзүп берүү максатында ушул жобону иштеп чыкканбыз. Аны Кызылкая шаардык кеңешинин 18 майында болуп өткөн кезектеги сессиясында бекитип, ал токтом менен бекитип алганбыз. Ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизет. Көптөгөн жарандар ашыкча ысырапкерчилик менен жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга, насыяга алат жана аны төлөө үчүн өлкөдөн тышкары чет жактарга иштегени кетет. Президент Садыр Жапаров кол койгон. Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду узатуу үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгы эл арасында кеңири жайылган ашыкча чыгымдарды ооздуктоого каршы өз натыйжасын берип жатат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.